Ilgari çoң энелериңер айтчу эле, эркектин колун кармабагыла, эркектин колун кармасаңар бозуп каласыңар деп. Азыр эми интернет бар. Деп эркектерден айланып өтүп биз ушунун жанына жолугуш керек экен, колун кармабаш керек экен деп. Бир да жигит менен жүрбөй жүрөсүң да. Аны эле 20дан бир аз кылып өтүп баратканда эле бул эргетти карадалы болуп каласың деп берет го. Изил жигит менен жүрбөйсүң, колуң кармабасаң анан чокуңа кайсы эркекке тийген тасың. Анан эле эптеп берге тий деп берет го. Эптебей эле мындай шашпай эле мындай жигиттерден карап көрүү, анан тийсе кандай болот жакшысына. Анан тийгенден кийин ровно 9 айдан кийин төрөшүң керек го. Ой чиркин ой, 9 айды түм эле санайт го, тийген күнүңөн баштап, көшөгө киргениңен баштап. Анан не дай бог 7 айлык болуп төрөлүп калса өлдүң да. Анан болсо 40тан кийин кеч болуп калат, бол төрө дей берет. 40тан кийин төрөсөм эмне болот? Каякты карабайын, бизде бардык жакта Instagram, Facebook, YouTube күйөөгө тийсең болот эле дегендер. Мен күйөөгө тийсем эле, ой төгөрөңөр төп келишип, кредитиңер жабылып, ипотекаңар төлөп бүтүп, 8ден 8де төрөп, эрге тие албай аткандарым бар, тийип аял албай аткандарым бар, алып Кытайдын карызынан кутулуп, кыргыз эли тим эле өнүгүп өсүп кетчү деп эле тийбейсиң, кулак менен жеген эле элдер. Күйөөгө тийгендечи чыкпай калат деп ойлоп атасыңар да, жок. Күйөөгө тийгенде күйөөм спонсор болот, анан өлө чыгам да, күйөөмдү кошо жылаң аштап алып чыгам да, анан боюмда болгондочу, курсагыма сүрөт тартып, дагы бир жол жылаң аштан сүрөткө чыгам да, анда менден кутулбайсыңар каражандар. Ошон үчүн тийбейсиң деп эле коелочу, пожалуйста. Мен тийсем эле жыргап кетчү дей албайм. I'm coming home.